Тажик-Афган шекарасындагы мындай аскер терминин айтканда боестолкновений как таковых не было. Бирок ошо жерде чегара бузуулар болуп, өзгөчө жанагы наркотик алып өткөндөр болгон. Ошо менин убагымдагы мен батальонум эки жолу переход наркотикке кармаган. Менден мурунку батальондордо ар жактан, Афганистан жактардан келип туруп, биздин жоокерлерди пленге алып кеткен убактар болгон. Ошолорду куткарган убактар болгон. Перестрелкаларда жарадар болгондор болгон. Ал деген ошо 10 батальондун бүт полностью эмесин приказдарын алып чыгып туруп көрүш керек. А жерде менин убагымда жер титирөө болуп туруп, землянка урап туруп, ошол жерде 24 жоокерлерибиз жаратылган. Харрок, Душанбе, Бишкекке жеткизип, ошолордун арасында бирөө курман болгон. А ошо жердеги условияны депутат Мадымаров көргөн. 96-жылы 27 декабрда ошо жерге гуманитардык жардам апарган. Алакан Кимсанбаевич. Ошо жерде экөөбүз бүт эмес, бир батальондогу блокпосттордун жарымын кыдырганбыз түн ичинде. Ошо жердеги шарттарды көрүп, ошодо эң жаш депутат болуп келип туруп, жогорку кеңештин астында айткан кандай шарттарда биздин жоокерлерибиз ошо жерде кызматын өтөп атканды. Ошонун баарын силер ошол шартты көрсөтпөй эле койсун, ошол убактагы шарттарды. Тоону тешип кирип алып, ошол жерде землянканын ичинде ошол жерде милдеттерди аткарышкан. Мен азыркыга чейин шапкемди чечип тазим кылам ошол жоокерлерибизге. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Бизден жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек Митина метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ошондуктан жерде болгон окуялар, чегара бузуш болгон. Ошол жердеги ошол убакта Тажикстанда граждандык согуш болгон. Ишкашымдын ичинде эле бирине бири каршылар болгон. Ошо ичинде полевой командирдин үйү бар болчу а жерде, бийликке каршы. А жерде кырдаал өтө татаал болчу. Эң негизгиси биз өзүбүздүн жерибизди кайтарбастан биз ошол жака чыгып, ошо Тажик-Афган чегарасын кайтарып келгенбиз. Бизди баягы миротворцы дечи ошондо. Ошо жерге кызматтарын аткарып келип, ошол убакта Россиянын генерал-полковник Коробко дегени келип, таң калган. Кыргыз жоокерлеринин ошол жердеги тартибине. Ал деген Казакстандын эмесин батальонун карап келип, Өзбекстандын батальонун карап келип, анан бизге келгенде бизди сураган, канча акча аласыңар бул жерде деп. Биз а жерден 1 тыйын зарплата алчу эмеспиз. 7 ай, 8 ай ошога кызмат кылып келгенден кийин, анан бул жерде ошол бир күндүк болгонубузду 3 күнгө санап туруп, ошондой зарплата төлөп берчү да. А жерде кырдаал 90-жылдары аскер армия ачка калган убакыт болчу да. Ошонун баарын башына өткөн. Так что а жерде мындай интернетте там всякие эти пишут, но там и были жертвы, и ранения. Негизи эле ушул чырдын келип чыгышы себебине ошол кездеги коопсуздук кеңешин жетектеген Адахан Мадумаровду дагы күнөөлөп чыгышты. Ошол убактагы түзүлгөн протоколдун негизинде. Анан ушул тууралуу айтсаңыз. Мен ошол 2008 жылкы жөн 2008 жылы түзүлгөн протоколду мен мындай наизусть билем. Ошол убакта мен Баткен чегара отрядынын жетекчиси болгонмун. Ушул документтери кол коюлуп атканда, ушул процесс жүрүп атканда ошондо мен Адахан Мадумаровдун ошол кездеги аткаминерлер менен бирге жүрүп, ошол исторический моменттердин күбөсү болгонмун да. Анан өзүм жеке оюм бул жерде ошол кезде эч бир кыргыздын аткаминери менмин деген чиновниги бизде жол салынып аткан билесиздер, Кытай Чайна Роад деген компаниясы
Баткенге 25 километр Баткен, Ақтатыр, Ортобоз, Ақтатырды 25 километр жол салып аткан. Именно ошол 275 метр жерге келгенде эч бир жетекчи өзүнүн мойнуна ошол жоопкерчиликти алган эмес. Бир гана мен эркекмин, мен чиновникмин деп Адахан Мадумаров мойнуна алган. Мен өзүм көргөн нерсени айтып атам. Уккан эмес, көргөн нерсени. Мойнуна алып туруп ошол кезде дагы чоң көлөмдөгү мындай конфликттер болгон. Ошону ордуна салып, маселени чечкен мен ойлойм туура жагына. Мен баягы бирөөгө жагынып же бирөөгө жагынбай сүйлөштү жаман көрөм. Мадумаров ошол кезде мен оюмча ишке жараган. Эгерде албаш керек да бул нерсени. Бул нерсени бардыгы эле билет болуш керек. Коомчулук деле кабылдап калды ошол кездеги Мадумаровдун чечими туура болгонун, Кыргызстандын пайдасына чечилгенин. Эгерде туура эмес чечилген болсо, ушундай арадан 10 жыл, 11 жыл убакыт өткөндөн кийин ушул маселенин козгогонун кандай кызыкчылыгы бар эле? Өздөрүнүн кетирген катачылыгын кээ бир адамдарга шылтоолобош керек. Мен күн карамага же болсо 200 болгум келбейт. Ошол кезде ошол жерде турган губернатор болобу, бардыгы болобу, кош колдоп, кол чабып, Адахан Мадумаров туура жумуш кылдыңыз деп туруп бетине нөө бергендер болгон. Эми келип 10 жыл өткөндөн кийин өзүнүн кетирген кемчиликтерин Мадумаровго жүктөп коюш. Бул мындай жигитчиликке жатпайт. Мадумаров туура эле жумуштарды кылган. Ал ошол кадамдарга барбаганда биздин жолубуз бүтпөй калмаган. Ошол бойдон калып кетмек.